Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу аталар, агалар, достор, инелер, жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор болсун. Мына ушу күнгө чейин жеткирген иманда, ден соолукта, тынчтыкта, аманчылыкта, ырыскыда, ынтымакта жараткан Алла Тааланын чексиз бул неаматтары сиздерге, биздерге тартуулаган. Биз буга шүгүр кылышыбыз керек. Эң улуу неаматтарынан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды ааламга рахмат кылып, мээримдүү боорукер кылып жиберген, адамдарга жол башчы кылып, эки дүйнөнүн бактылуулугун алып келген пайгамбарыбызга чексиз салам, салаваттар болсун. Албетте сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп, мынакей мечитке келип, жумуштарды бир аз болсо дагы таштап, узак жакындан болсо Алланын ушул үйүнө келип, фарызын аткарайлы, бир аз маселе угайлы, жүрөктөрүбүздү нурлайлы, акыйкатты билейли деп келгениңиздерге убакыт бөлүп, бул жерде күтүп туруп, сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Албетте Алла Тааланын сөзү, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сөздөрү эгерде жүрөгүңүздөргө жай ала турган болсо, бул пайгамбарыбыздын берекесинен. Эгерде жүрөккө түшпөй турган болсо, анда бул менин кемчилдигимден. Ошондуктан урматтуу агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таалага дайыма жүрөгүбүздү кайрып, жүрөгүбүздү буруп, жүрөгүбүздөн Алла Тааладан хидаят талап кылып, акыйкат талап кылып, Алла Тааладан ыраазычылык, шүгүр талап кылып, бактылуулукту талап кылып, жүрөгүбүз дайыма Алла Таалага шүгүр кылып турган болсун. Бүгүнкү темабыз сапар, сапарга чыгуу, сапардын адептери, намаз, сапар намазы кандай, мусулман адам кантип сапар кылыш керек? Себеп дегенде динибиздин бардыгы ад-дину куллуху адаб, динибиздин бардыгы адеп экен. Тамак ичкендин дагы адеби, жүргөндүн дагы, сүйлөгөндүн, күлгөндүн бардыгы дин адепти үйрөтөт. Ошол адептин бирөөсү сапар. Сапарга адам баласы чыгып турат экен. Сөзсүз кээде соода сатыкка чыгат, кээде туугандарын зыярат кылганга чыгат, кээде ыйык жер Мекке, Мединаны ажылык сапарга чыгат, умра сапарына чыгат, кээде дааватка чыгат, кээде илим алганга чыгат. Ар кандай сапарлар. Сапарлардын түрлөрү бар. Ушуга карап туруп, мусулман адамдын сапары ибадат сапары. Мусулман адамдын сапары үлгү сапары, күнөөдөн сактана турган сапар. Мусулман адам жөн эле сапар кылбай деген. Сапарда пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көрсөткөн жолдомолорун эске алып туруп сапар кылат экен. Мынакей. Демек, эң биринчиден сапарда биз Алла Тааланын ыраазычылыгын ниет кылышыбыз керек экен. Кайерге гана чыкпайлы, мейли ушул жерден 90 километрден ары адам баласы мусафир болот. 90 километрден ары чыксаңыз, мейли Бишкекте турабыз, Алматага барабызбы, же Нарынга, же Баткенге барабызбы, сапар чыгып атабыз, 90 километрден ары ниет кылсаңыз, мынакей биз мусафир болот экенбиз туугандар. Эми ошо сапардын өкүмдөрү, сапардын адептери боюнча сөз кыла турган болсок, эң биринчиден сапар өзүнүн кайсы ата-энени зыярат кылыш үчүн сапар кылуу бул фарыз болот экен туугандар. Анткени ата-энеге кызмат кылуу өзү фарыз. Сапардагы ошого карап туруп өзгөрүп турат экен. Тууганчылык мамиле, туугандарыбыз бар эле, бир жылдан бери көрө элекпиз. Бир канча айдан бери көрө элекпиз. Кой барып зыярат кылып келейин. Же ооруп аткан эле, же той өткөрүп атат эле, же кандай бир курсанчылык бөлүштүрүп, же ажылыкка кетти эле, же умрадан келди эле. Мына ушуга сапар кылышлык өзүнө жараша болот экен туугандар. Албетте, соода сатык үчүн сапар кылуу, кээде мына Россияга кетип атабыз, Казакстанга кетип атабыз, башка жакка кетип атабыз. Бул мубах сапарлар. Кээде саякат үчүн кичине эс алып келейин деп сапар кылабыз. Бала чаканы алып,
Бул да бир мубах сапарлар. Бирок бир сапар бар, Алла наразы болгон, адамды дозокко тарта турган бактысыз сапар бар. Ал кайсы? Күнөөгө сапар кылуу. Атайы бир жерге барып кумар ойногонго, казино ойногонго сапар кылуу, же болбосо зына кылганга сапар кылуу, же болбосо дагы бир жакшы жаман ушундай бир арам нерсеге сапар кылуу, бул туугандар шариятыбыз буга уруксат бербейт экен. Bunday aram saparlarga niyet kılbaş gerek. Bilbeybiz kaçan ölüm gelip kalar. Mümkün oşol saparda ölüm gelip kalsa kanday oldu? Kabırı kanday oldu? İmanı kanday oldu? Ahireti kanday oldu bunuku? Oşonduktan biz Müslüman adamız tuğandar. Jaratkan Allah Teala bizge Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı ülgü kılıp jibерген. Müslüman adamın saparı taatta bolot. Şeytanın arkasından erçibeyt. Müslümanın saparı Peygamber Muhammed Aleyhisselam'da erçiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "İza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn." Bukhari şerifte gelet, kaçan biröңөр bir işti niyet kılıp kalsaňar, anda 2 rekat namaz okugula deydi. Saparga çıgardan murda 2 rekat namaz. Hadislerde gelet, adam üyünen çıgarda üyüne kaltırıp ketken en jakşı nerse 2 rekat namaz. Saparga çıgardan murda 2 rekat namaz okup Allah Taala'dan jakşılık talap kılıp istihara dep koyat. İstihara namaz okup men şu barsam mı barбасам mı? Uşu jakşı işti kılsam mı kılbasam mı? Kılsam uşu mamlekette bolobу, je uşul işte bolobу sözsüz Allah Subhanahu wa Taala'dan sorap koyuş gerek eken. Misali temir menen soda kılsam mı? Je jıgaç menen soda kılsam mı? Je buyum menen soda kılsam mı? Je Kıtay menen soda kılsam mı? Je Rossiya menen soda kılsam mı? Allah Taala'dan istihara kılıp koyuş gerek eken. Ne dep ya Allah, mına uşu soda satığım, je bolboso uşul şaharda je uşu mamleketте men ушул менин dinime, menin жашоомо, menin ahiretime пайдалуу болсо, ушуну мага буйргун, мага жеңил кылгын, береке бергин. Эгерде менин диниме зыян болсо, менин жашоомо зыян болсо, менин ахиретиме зыян болсо, анда буну менден узак кылып койгун. Мени дагы мындан узак кылып койгун. Кийин тагдырымда кайсы жакшы болсо, ошону буйргун, ошону насип кылгын, жана мени разы кылгын деген истихаранын дуасы бар тугандар. İstiharadan dua kılıp, kanday gana sapar kılbaylı, jakşı adamlarмен kengешip koyuş gerek eken. Mınake, umra kılayın da attım ele, josu bir jaka sapar kılayın da attım ele, jakşı kengешip koyuş gerek. Kengешip, anan oşondan kaçan sapar kılıp, saparga jönele çıkıp kete örbesten, aldına aldın, dayardanıp, üydөгүлөргө nan nafakasını taştap, barıp kelgenge çeyin, bizdin bala çaka açka kalbasın. Barıp kelgenge çeyin, bizdin bala çaka bürödön tilemçi olup kalbasın. Qarız bolup kalbasın, nan nafakasını jakşınakay taştap, anan укуктарды берип, тугандары бар, башкалары бар, биз билбейбиz. Адам баласы сапарда кандай нерселерге жолугат. Ошондуктан сөзсүз укуктарды дагы берип чыгышыбыз керек экен. Албетте, Имам Шафии рахимахулла айткан сапардын 5 пайдасы бар дейт. Биринчиден, тафарружу хаммин ва иксабу маишатин ва илмин ва адабун ва сухбату majidin дейт. Birincisi adamdın gıcalat kaygısını getiret eken sapar. Üydele otura verse, gede gıcalat bol gede degen, kısılıp gede degen, oğurup kalat eken, arğanday. Oşonduktan adam da gede koy. Kişine dep misali özüm tuğandarga saparga gitti, dostları menen saparga gitti. Nari beri alaqsıp gelse, adamdın gıcalatçılığı getip kalat eken. Oşondoy ele siz özüңүздүкүн эмес, ата-энеңиз gıcalat болуп кетти. Кичине сапарга алып чыгып койсоңуз, аял бала чакаңыз, кичине сапарга алып чыгып койсоңуз, баянда кысылып кеткен, gıcalat болуп, ооруп калгандары жазылып кетет экен. Демек, сапардын бир пайдасы ушул болуп атат. Экинчиси иксабе маишатин, кесип. Алла Субханаху ва Таала бир жерде ишти кылып атат, эч жакшы болуп атат, ишни оңунан чыкпай атат, иши жүрүшпөй атат. Башка жака сапарга тартып эле иши жүрүшүп кетти. Демек, кесипте дагы Алла Субханаху ва Таала ушундай бир сапарга чыга турган болсо береке коюп койгон экен да. Демек, бул да дагы бир чоң пена. Элим, адам сапарга чыкканда бир пайдалуу билим алат экен, аалымдарды зыярат кылат экен, бир сапарга чыкса аулияларды зыярат кылат экен, жакшы адамдарды зыярат кылып, алардын дуасын алат экен, алардын илиминен, алардын насаатынан пайдаланат экен. Жана адебинен үйрөнсө, эми жакшы сухбат дейт, жакшы адамдар менен жолугат. Албетте сапарга чыгардан мурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен маалым болот, жалгыз чыкпагыла деген.
Жалгыз чыкпас. Эп өлүм келип калса аны ким көмөт, ким кабарын берет? Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде жалгыз сапар кылуу шайтан. Экөө болсо шайтан, эки шайтан. Үчөө болсо мына жамаат деген. Эгерде үчөө болуп калса, сөзсүз бирөөңөрдү жетекчи кылып койгула дейт сапарда. Амир кылып койгула дейт. Бул деген эмне деген? Силерге бирөө шайтан болбасын, болболбасын. 3, 4, 5 канча киши чогуу бараткан болсо, келиңиздер. Ушул жерде аги бар нерсени талашып, сапардан мындай кылабыз, мына барабыз, мына келебиз, мынаны ар нерсе талашып кетпеш үчүн, баардыгыбызда бир жакшы ынтымак болуш үчүн башыбызга бир ошол жерде амир, жетекчи, сапардагы башчы жашайлап коюшубуз керек экен да. Жана ушуга баардыгыбыз баш ийип, угуп кетсек, Кудай кааласа сапарыбыз берекелүү болот, чачырандуу болбойт, бөлүнүп жарылуу болбойт, бирибизди капа кылуу болбойт, бири-бирибизге кызмат жана башка баардык нерселер ушуга жараша кетет экен туугандар. Мусафирдин дуасы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан мустажаб деген. Мустажаб дегени дуасы сөзсүз кабыл болот деген. 3 дуасы кабыл болгон адам бар деген. Шек күмөнү жок, сөзсүз. Биринчиси дааватул мазлум. Мазлум, бирөөгө сиз зулумдук кылсаңыз, Кудай сактасын, ошо зулумдук чеккен киши дуа кыла турган болсо, ошонун дуасы кабыл болот экен. Шек күмөнсүз. Экинчиси дааватул валид ала валади. Атанын дуасы балага болгон дуа, бу да шек күмөнсүз кабыл болот экен. Ошондуктан урматтуу аталар, балдарыбызга дайыма жакшылыкты кара дуасын кылайлы. Канчалык бала тоңмоюн болсун, канчалык бала бузуку болсун, канчалык бала наркоман болуп кетсин, арак ичип кетсе дагы, кандай бузулбаса дагы, биз аларды каргабайлы. Биз аларды жаман дуа кылбайлы. Аларга дайыма жакшы үмүттө, жакшы гана дуаларды кыла берели. Дуа кылганда дагы балдарга дүнүйөсүн эле сурай бербей, ахиретин көбүрөөк сурайлы. Бир алым айткан экен, дүнүйөдө канча турса ошого жараша сурагыла, ахиретте канча турса ошого жараша сурагыла дейт. Демек эки дүнүйөнү да сурап, ушул үчүнчүсү эми дааватул мусафир, мусафирдин дуасы экен. Мусафирдин дуасы дагы мынакей шек күмөнсүз кабыл болот экен. Ошондуктан мусафирлар качан кайтып келгенде, үйүнө кирерден мурда аларды күтүп алып, аларды тосуп алып, алардан дуа алуу мына адаттагы шымда шарапаттуу адаттагы кирип калган. Мурунтан ажылыктан келатат. Көбүнчө ажылыктан келгенде тосуп алабыз. Үйүнө киргизбестен туруп дуалайлы деп барабыз. Мынакей дуа менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген бекер накыл сөздөр ата бабаларыбыздан калган эмес туугандар. Өзү чын-чынында келгенде бардыгыбыз эле мусафирбыз. Пайгамбарыбыз Салман разияллаху анху айткан сөзү бар: "Кун фи дунья кааннака гариб ау абиру сабил." Эй Салман, сен дүниеде жашасаң, бир жолоочу катары жаша, же бир мусафир катары депчи. Демек чын-чынына келгенде биз бу дүйнөгө туруктуу турганга келген эмеспиз. Сапар тартуу үчүн келгенбиз. Сапарыбыз кетип атат. Эртеге бу дүйнөдөн эненин ичинен бул жака келдик, бунун ичинен кабырдын ичине барабыз, кабырдын ичинен Аллахтын алдына барабыз. Мына ушундай дайыма сапарда экен. Сапарга азыркы айткандай биринчи 2 рекет намаз окуп, үйдөгүлөрдү карай турган бир орун басар калтырып коюш керек экен. Инилер болот, туугандар болот, жана башка. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Табукка чыкканда Хазрет Али радияллаху анхуну өзүнүн орун басарын кылып карап, үй бүлө бала чаканга көзөмөлдөп тургун. Ар кандай болуп калат деп дайындап анан чыгып кеткен эле. Сапарга чыгып атканда азык ала чыгыш керек экен. Азык ала чыгыш керек. Азыксыз эле чыгып албаш керек туугандар. Хазрет Али радияллаху анху айткан сөзү бар: адамгерчиликтин сапардагы белгиси үчөө деген. Биринчиси азыгы көп болсо дейт. Биринчиси азыгы көбүрөөк болсун, азыгы көбүрөөк алсын. Шериктерине да тамак берсин, досторуна да тамак берсин. Экинчиден кичине көңүл ачуу. Тамаша шарияттын чегинде ун чыкпай эле кете берсе, андай болбойт экен. Шериктери менен баргандан кийин кичине сүйлөшүп барыш керек экен, кичине күлдүрүп барыш керек экен. Сапарыбыз тез бүтөт, тез арыйт дегендей. Демек, адамдын көңүлүн көтөрө турган. Албетте үчүнчүсү жакшы мүнөз, жакшы кулк мүнөз, жирикпей, какпай, шериктерди урушпай, ылдыйөдө кечигип калат, бирөө ооруп калат, бирөө ар кандай болуп калат. Демек, сапарларда бардыгын чогуу дос кылып жакшынакай ала жүрүш керек экен. Сапардагы намаздар, фарыз намаздар 4 рекеттүүлөр 2-ге кыскарат туугандар. Бул деген пешим намаз, асыр намаз, куптан намаз.
4 рекеттүү фарыз намаздарды Алла Таалам жеңилдик кылып койгондагы, мына сапарга чыгып атасың ба? Эми ушуну сага жеңил болсун. Анткени сапар өзү эле машаккаттуу, өзү эле өзүнүн бир кыйынчылыгы бар. Ошондуктан жеңил болсун деп эме кылат экен дагы, мынакей 2 рекеттен деп. Сапардагы сүннөттөрдүн өкүмү автоматически сапарга чыгаар замат нафилге айланып калат өкүмдөрү. Нафилдин өкүмдөрү кандай? Окусаңыз сооп болот, окубасаңыз күнөө болбойт. Демек сапарга чыккандан кийин, эгерде ошондой машаккаттуу сапар болсо, мүмкүнчүлүк болбой сүннөттөр калып келсе, эч кандай күнөө болбойт тугандар. Албетте, убактыңыз кенен болсо, анда сүннөттөрдү окуп, нафилдерди окуп кетсек, анда өтө жакшы. Бирок ушуну билейли, сапарда пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сүннөттөрдү таштагандагы жери бар. Багымдаттын сүннөтүн гана окуган, башка сүннөттөрүн таштаган. Эмне үчүн? Сапардагы мына машаккаттарды. Масыга тартабыз, мас тартсак 3 күнгө чейин жарайт экен. Үйдө болсо 1 күнгө чейин. Ал эми сапарга чыктык, Алла Таала ушундай жеңил берип койду. Кайра путуңарды жууй бербей деп, мына ушу мас кийгенден кийин масыга 3 күн 3 түнгө чейин аныбыз жарайт экен. Орозону уруксат берди сапарда мейли. Машаккаттуу болгондуктан кармабай койсоңар уруксат, кармабасаңар күнөөкөр болбойсуңар деп. Болбосо үйдө туруп ден соолугу жакшы болуп, Рамазан ай фарыздын орозосун кармабай кое турган болсо чоң күнөөгө батат. Бирок сапарга чыкканда уруксат берип атат. Мына эмне үчүн? Сапарда Алла субханаху ва таала сиздерге биздерге жеңилдик кылып. Бир жолу Хазрет Умар разияллаху анхунун алдында бирөөнү мактап калды да. Ой, бул өтө кыйын, жакшы ибадаткөй, ушундай садака берет, ушундай жакшы мүнөздүү, Куран көп окуйт. Андай мындай деди эле. Хазрет Умар разияллаху анху айтты: "Чогуу сапар кылдыңыз бере?" деди. "Чогуу сапарга чыккансызбы?" деди. "Жок" деди. "Анда мактабаңыз" деди. Сапарга чогуу чыкпагандан кийин ал адамды мактабаңыз. Билбейсиз сиз аны. Сапар дегендин мааниси өзү изхар. Ал кандай деген? Адам өзүнүн ички дүйнөсүн сизге көрсөтөт. Канчалык адамгерчиликтүү, канчалык мынакей. Бул ошо сапарда адам билине дегенде. А сапарга чыккан эмессизби? Сиз аны мактабаңыз дейт. Демек сапарга чыга элексиз, сиз буну билбейсиз кандай экен деген сөз. Демек көрдүңүзбү? Сапарда биз билинет экенбиз, канча сабырдуулугубуз бар, канча адамгерчилигибиз бар, канчалык береше, кол ачыктыгыбыз бар, же сараңбызбы, же колу ачыкпы, сапарда билебиз. Бири-бирибизге канчалык боорукер жардам беребиз, сапарда билебиз. Ансыз тугандар билбейт экенбиз туган. Үйдөн чыгып атканда бисмиллахи таваккалту алаллах, ла хаула ва ла куввата илля биллах. Мынакей сапарга чыкканда Аллага таваккел кылып чыгыш керек. Себептен Алла Таалага таянып чыгыш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам качан чыксаңар, мына үйдөн чыкканда ушу дуаны окуп чыккыла деди. Бунун 4 пайдасы бар деди. Качан ушу дуаны окуса, бисмиллахи таваккалту алаллах. Алланын аты менен баштап чыгып атам мынакей. Алланын атына таянып чыгып атам. Таваккалту алаллах, Алла Таалага таваккел кылып. Ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Күнөөдөн сактай тургандагы Алла, ибадатка күч кубат бере тургандагы Алла деп мына ушу дуаны окуп чыкса, не болот экен? Куфита, худита, хуфиста, ва танаха анка шайтан. Ушу дуа сага жетиштүү болду. Сен сакталындың. Саңа туура жолдомо берилди. Жана шайтан сенден узак болду дейт. Демек ушуга бир дуаны окуп, улоого отурганда бисмилла деп отурат экенбиз. Машине болобу, самолет болобу, төө болобу, ат болобу, бисмилла деп отурдукпу? Бисмилла деп отургандан кийин альхамдулилlah деп анан субханаллади саххара лана хада ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля раббина ламунқалибун. Мына тугандар, ушу улоонун дуасы экен. Ал самолет болсун, машине болсун, трактор болсун, ат болсун, кандай гана улоого минбейли, мына ушу сапардын дуасы тугандар. Улоонун дуасы мына ушу. Андан кийин альхамдулилlah, 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 Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп. Андан кийин анан өзүнүн мынакей дуалары бар сапардын, бүт сапарлардын дуаларын жаттап алайлы. Аллахумма инна нас'алука фи сафарина хада ал-бирра ват-тaqwa ва минал амали ма тарда. Аллахумма хаввин алейна сафарана хада واتو عنا بعدا اللهم أنت صاحب في السفر وخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وأتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال. Бұл не деген? Я Алла, біз
мына ушул сапарда сенен жакшылыкты сурайбыз, күнөөдөн сактануу, таквалыкты сурайбыз, жана сен разы болгон амалды сурайбыз. Качан гана сапарга чыксак, Алла Тааладан дуа кылып чыгайлы. Дуа кылып чыгайлы туугандар. Алладан сурап чыгайлы. Астайдил, жакшынакай өзү карма Алла субхана 2 рекет намаз окуп туруп, мынакей, я Алла, ушу мен сенен ушу сапарымда, мен бул сапарым кандай болот, келечеги кандай, 1 күнгө кетип атам, 5 күнгө кетип атам, 10 күнгө кетип атам, 1 айга кетип атам, канча гана кетпейин. Мына ушу сапарымда, я Алла, эмнени сурайм? Жакшылыктарды сурайм, я Алла. Эмнени сурайм? Күнөөлөрдөн сактанууну сурайм, я Алла. Эмнени сурайм? Я Алла, сен разы болгон амалдарды кылууну сурайм. Я Алла, ушу сапарымды узагын жакын кылгын. Оорлук, машаккатын жеңил кылгын. Сен сапарда менин шеригимсиң. Сен, я Алла, сапарда үй бүлөмдө орун басарсың. Жана мен сенен паана тилеймин. Эмнеден паана тилеймин? Сапардын кыйынчылыгынан, оордугунан, жаман көрүнүштөн. Мандар кандай? Ар кандай авария, ар кандай кырсык, ар кандай нерселер сапардан. Жана үйгө жамандык менен кайткандан, я Алла, мен сенен паана тилеймин. Үй бүлөмө, бала чакама, мал мүлкүмө жамандык менен кайтпайын. Жамандык менен кайтпайын деп. Мынакей, Алла Тааладан сурап, сапарлардын дуаларына көңүл буруш керек экен туугандар. Сапарда жаман шериктен дагы Алладан паана тилеш керек. Biz bilбейбиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуаларда бизге үйрөткөн, жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы досторду, жакшы сааттарды, жакшы шериктерди сурагыла деген. Жаман шериктерден Алла Тааладан паана тилегиле деген. Эмне үчүн? Жаман шерик бизге сапарда зыян берип койушу мүмкүн да. Зыян берип койушу мүмкүн туган. Ошондуктан биз билбейбиз, кимдер менен чогуу сапарга кетип атабыз. Кимдер менен чогуу сапарга кетип атабыз. Жаман шериктен, я Алла сактагын деп biz аны билбейбиз туган. Ошончо Алла Тааладан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаман шериктен паана тилегиле деп мынакей буйруктары бар тугандар. Андан кийин Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көбүнчө сапарга чыкканда 4-күнү чыгат эле, пайшамбы күнү. Көбүнчө башка күндөрдө эле чыксак болот. Бирок эгерде сизге мүмкүнчүлүк боло турган болсо, 4-күнү чыга турган болсо, бул жакшыраак болот экен. Андан сырткары Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таң эрте сапарга чыкканды да жакшы көрөт эле, үммөтүнө да айтат эле, дуа да кылат эле. Аллахумма барик ли уммати фи букуриха. Абу Дауд шарифте келет, я Алла, мен үммөтүмө саарлык убакта берекесин берген деген да. Ошондуктан саарлык убакта эгерде сапарга чыга турган болсок, бунун берекеси өзгөчө тугандар. Бирок сапар эгерде узак боло турган болсо, биз түндөсү көбүрөөк жүрө турганды түндөсү жүрүлө деген. Анткени Алла Таала түндөсү сиздерге сапарыңыздарды жакындатып жерди ороп берет деген. Бул дегени түнү сапар аябай, мындайча айтканда, арыйт экен, то есть. Мындайча айтканда ылдамыраак, көбүрөөк деген сөз да. Албетте, сапарга бирөөнү чыгып атса, биз ага бир дуа берели. Кантип досуңуз чыгып атат, ата энеңиз, бала чакаңызды узатып атасыз, окууга кетип атат, ишке кетип атат, жана башка жакка кетип атат. Астаудиуллах динак ва аманатак ва хаватима амалик. Мынакей диниңди Алла Таалага тапшырамын. Сенин мынакей аманатыңды жана амалыңдын акыбетин, бардык акыркысын Алла Таалага аманат кылып тапшырамын деген сөз. Ал эми ким өзү сапарга кетипса, ал үй бүлө туугандарына астаудиукаллах аллади ла тадиу вадаиуху. Алла Таалага мен сизди аманат кылып тапшырып кетип атам. Алла Тааланын аманаты эч качан зая болбойт, текке кетпейт деген сөз. Кайсы нерсени Аллага аманат кылып тапшырсаңыз, Алла Таала ал аманатты сактайт, иншалла, аманатты кайтарып берет. Ошондуктан аял, бала чаканын бардыгын, я Алла, мынакей аманат кылып тапшырып кетип атам, я Алла деп мына ушу дуаларды айтып коюшубуз керек экен туугандар. Андан сырткары Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сапардагы мамилелерде бири-бириңерге жумшак болгула деп буйруган буйруктары бар. Жана бири-бириңерге кызмат кылгыла деген. Саййидул кавм фис сафар хадимухум. Фаман сабагахум би хидматин лам ясбуқуху би амалин илля шахада. Пайгамбарыбыз айтат, ошо коомдун эң мырзасы, мыктысы ким? Ошо сапарда аларга кызмат кылганы дейт.
Демек кээде аксакалдар чыгып калат, кээде оорукчандар чыгып калат, кээде муктаждар чыгып калат. Өзгөчө андай болбогон чакта дагы биз бири-бирибизге сапарда кызмат көрсөтүп, бири-бирибиздин жүктөрүбүздү көтөрүшүп, бири-бирибизге рахат жеткирүүдө, мына ушул жерге мына жумшагыраак жерге ушул отурсун, алдыңкы орунга ушул отурсун, биринчи ушул өтсүн деп жүктөрүн көтөрүшүп, башка жардам берип, мына бирибизге кызмат көрсөтүү деген. Мындай эмес, өзүм эле өтсөм бол деп көбүнчө жаштар башкалардыкыны бири-бирин орун талашып калатынан кийин ажылык умра сапарларда канча көрүп жүрөбүз. Жок туугандар. Биз дайыма ушу мен кызмат кылайын, булардын дуасын алайын. Мен азыр күчүм бар кезинде кызмат кылса, Алла Таала күчү алсыраган кезде ушундай адамдарды пайда кылат, буга кызмат кыла турганчы. Бул жараткан Алла Тааланын өзүнүн мыйзамы бар, өзүнүн закону бар туугандар. Балдарыңа, ата-энеңе кандай болсоң, балдарың сага ошондой эле болот деген. Улууларга кандай болсоң, кичүүлөр кийин сага ошондой эле болот деген. Ошондуктан биз кызмат кылганда эч качан тартып эме кылбай, аркага качпай, башкаларга рахат жеткирүүдө биринчи алдын кадам турсак, Кудай кааласа, эч ким соопто биздин алдыбыздан өтө албайт экен да. Кызмат кылган адамдан соопто бир адам дагы алдыга өтө албайт. Кызмат кылган урду тилинде бир жакшы сөз бар. Ибадатсе жаннат милега, хидматсе худа милега дейт. Бунда ибадат кылсаң бейиш табасың, бейишке киресиң, бирок кызмат кылсаң Алланы табасың дейт. Бейишти жараткан Алланы табасың дейт. Көрбөйсүз, ошон үчүн иншалла биз дайыма кызматка дайым болушубуз керек. Кызматта эч качан неме кылбаш керек. Кызматта текеберлик сынат. Кызмат кылган кишини бардыгы жакшы көрөт. Кызмат кылган кишини бардыгы жакшы көрөт. Адамдар да жакшы көрөт, периштелер дагы жакшы көрөт. Алла дагы жакшы көрөт. Ошондуктан иншалла кол күч бар мезгилде өзгөчө кызмат кылгандан ушу аксакалдар, алсыздар, алардын жүктөрүн көтөрүп, кийимдерин жууп берип, тамактарын пышырып берип, жана башка нерселер мына сапарда болот бардыгы туугандар. Аларга даратка суу даярдап берип, жана башка нерселердин бардыгы. Мынакей. Bundan сырткары күнөөдөн толук сактанганга аракет кылып, дуаларга да көбүрөөк көңүл буруп, анан кайсыл бир жерге эгерде барып калсак, ошол өзү сапарга ниет кылган жерге барып калсак, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман назала манзилан, сумма qala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dalik Muslim." Муслим шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бир жерге барып калсаңыз, ошол же ушу барар замат ушу дуаны окуп коюңуз. Бисмиллах, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq" деп койсоңуз, ошол жерден кеткенге чейин эч бир нерсе буга зыян бере албайт дейт. Жылан болсун, чаян болсун, душман болсун, каракчы болсун, буга эч бир нерсе зыян бере албайт. Ушу дуаны окуп коюп, ошол жерден кеткенге чейин. Демек туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан айтылган мынакей дуалардын бардыгына жакшы биз көңүл бурушубуз керек. Алла жерге баргандан кийин Аллахумма барик лана фиха деп 3 жолу Алла ушу жерде бизге береке бергин, ушу шаарда бизге береке бергин деген дуаларды кылып, Аллахумма арзукна жанаха ва хабибна ила ахлиха ва хабиб салих ахлиха илайна. Я Алла, мына ушул жерге келдик, ушу жердин пайдасын, мөмөсүн, жемиштерин бизге насип кылгын. Жана бизди ушул элге сүйкүмдүү кылгын. Жана бул элдердин арасынан салих, жакшы адамдарды бизге сүйкүмдүү кылган деген дуада. Демек туугандар, мынакей ушул кайсыл бир жерге барып калсак, кайсы шаарга барып калсак, кайсы бир элге барып калсак, ошол жерге баргандан кийин дуа кылышыбыз керек экен. Я Алла, мына ушул жердин берекесин, ушул жердин пайдасын, мөмө жемишин, ырыскысын бизге насип кылгын. Жана бизди ушул элге сүйкүмдүү кылгын. Булардын жүрөктөрүнө мухаббат салгын, сүйкүмдүү кылгын. Жана булардагы жакшы адамдарды бизге сүйкүмдүү кылгын деген дуа туугандар. Албетте сапардан кайтарда үйгө кабар берип кайтыш керек. Качан эгерде ишибиз бүтсөчү туугандар, көпкө чейин кармалбаш керек. Тезирээк кайтканга аракет кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ас-сафару qit'atun min al-adab, yamna ahadukum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu, fa idha qada ahadukum nahbatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Бухари шарифте келет, бу сапардагы азаптын бир бөлүкчөсү, анткени уйкудан, тамактан, суудан сиздерди тосот дейт. Адам өзү толук, кандуу, жакшы эс ала албай калат сапарда. Ошондуктан качан өзүнүн максатын, ишин бүтүргөндөн кийин үйүнө тезирээк кайтканга аракет кылсын дейт. Үйүнө кайтканда да үй бүлө бала чакасына береке алып келсин дейт. Мындай деген да жери бар. Жакшы себеп аларга
жана үйгө келатканда эгерде кечкурун болсо кирбесин деген. Эмне деген? Кечкурун болсо кирбесин деген. Себеп дегенде аларды чочутуп ойготуп ар нерсе кылбай, эгерде эми баштаса күндүзү болсо эчтеке эмес. Күндүз болсо эчтеке эмес. Эгерде ушундай кечкурун болуп калып турган болсо, анда сөзсүз кабар берип коюш керек. Мен түнкү саат 2-де же 3-те келем, мынакей деп, эшикти ачып же болсо такылдатып жана башка. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтканда биринчи мечитке кайтат эле, мечитте намаз окуп туруп, эл менен салам дуа кылып, анан үйгө барат эле. Сапарда тургандар, эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, кайтып келгенде кичине кан чыгарып койсо дагы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинадан ошо кайтып келгенде пайгамбарыбыз хадисте келет, төс ойгон деп келет мынакей. Демек, эгер мында сапарда эсен аман келдиңиз, ошого эгер бул дагы милдеттүү эмес тугандар, зарыл эмес. Бирок эгерде келип калса туган уруктарды, кошуна колоңдорду чакырып, кичине кан чыгарып коюп, алар менен чогуу чай ичип, сапардагы жакшы нерселерди бөлүшүп кое турган болсок, бул дагы шариятыбыздагы бар нерсе экен. Жараткан Алла Таала тугандар баарыбызды ушундай бир жакшы ибадатта сапар кылганга, аманчылыкта сапар кылганга, берекеде, жакшы адал ырыскыда сапар кылганга Аллахым баарыбызга жардам берсин. Бул маселелер эмне үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн, аяттардан, Кур'ан-ы Каримден айтылат, биз буга амал кылып, өзүбүздүн ибадат сапарыбызды дагы ибадатка айлантырышыбыз керек. Бу сапарыбызда дагы Алла Тааланын жакшылыктарды сурап, келечегибизге дагы ар кандай жамандыктардан паана тилеп, аракет кылышыбыз керек. Алла субханаху ва тааля баарыбызга амал кылып, уккан сөздөрүбүзгө башкаларга жеткирүүгө күч кубат берсин. Бардык мактоолор алгачкысы кийинкиси жараткан Аллага болсун. Ва саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахим.